Ушундай үндү өз мезгилинде укканыбызда албетте элдин бейпил турмушуна бүлөк салып жүрөгүнүн учун алганын байкайбыз. Анткени тынчтыкта өмүр сүрүп жашаган элге бир убакта душман огу жаңырып, алаамат тынчсызданууну жаратты. Мекен эли жери үчүн душман огуна, кан жыттанган апаат согуш талаасына мекендин патриоттору болуп аталарыбыз, агаларыбыз душманды көздөй бет алып жөнөштү. Албетте, көптөгөн орден медалдардын ээси, мекенибиздин баатырлары аталган аталарыбыздын саны жылдан жылга азайып баратканы өкүндүрөт. Мен Акылбек кызы Айгерим, Кара Суу районундагы номер 28 Учар орто мектебинин 8 классында окуймун. Улуу жеңиштин 75 жылдык мааракесине карата улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин эскерип, бул чакан роликти чоң атам согуштун катышуучусу, ардактуу ардагери Жунусалиев Сайдаздын жаркын элесине арнаймын. Биз сиздердин эрдигиңиздерди эч качан унутпайбыз. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Жеңиш майрамыңыздар менен, урматтуу ардагер аталар. Өзүнүн жаштыгына карабай, патриоттук деми менен апаат согушту башынан өткөргөн чоң атам Жунусалиев Сайдаз жөнүндө кыскача айтып бермекчимин. Жунусалиев Сайдаз 1922 жылы 27 мартта Ош областынын Ош районунун Жапалак айылында туулган. 1942 жылдын 6 сентябрында Ош райондук аскер комиссариаты тарабынан аскерге чакырылган. Номер 207 от аткычтар ротасында кызмат кылып, Белоруссия, Польша аркылуу Берлинге чейин жеткен. 1943 жылы 13 августта көрсөткөн эрдиги үчүн за отвагу ордени менен сыйланган. 1945 жылдын 17 сентябрында улуу ата мекендик согуштан элине аман-эсен кайтып келген. Бул чоң атам жөнүндөгү архивдик документтер, согуштан келген каттар жана орден медалдары. Чоң атам согуштагы басып өткөн татаал жолун, көргөн азап тозокторун, согуштун татаалдыгын, кан кечкен күндөрүн жөнүндө көп айтып берчү. Чоң атам согуштан кийин совхоздо темир уста болуп көп жыл эмгектенген. Чоң энем Шананова Кандалат экөө 9 уул кызды тарбиялап, 45 небере, 50дөн ашуун чеберелүү болгон. Чоң атамдын көзү тирүү кезинде тартылган эң соңку телебаяндан үзүндү. Смолецкийден айдап чыгып, Орловскийге өттүк. Орловскийден Белоруссияга өттүк. Кенизбергке өттүк. Кенизбергде окружениеге алып, биде кыйынчылык болду. Османда самолет 9'dan geliyor. Taşap kırar. 8. mayın tuğun. Soğan. Ana 9. mayını demeye tutsaydı yani. Ya Germanya içinde ya git yerine oturan yerinde zaptı nizamında yerde. Hoş oldunuz. Hoş oldunuz. Yok kırgız kırsı. Hoş oldunuz. Hoş rüyan. Yapalak sesleri. Gülüsalip sayacağız. Bana o günü geldi. 3-5 kız yazıp geldi. 2013 жылы 9 май күнү 93 жаш курагында жарык дүйнө менен кош айтышып кете берген. Биз жыл сайын 9 май күнү тууган урук, үй бүлөбүз менен чоң атамды эскерип турабыз. Бул ырды чоң атама арнадым. Ардагерлер, аталарды согушкан, ар жыл сайын эли сыйлап турушкан, уул кызы, неберелер ийилип, куттукташып, кооз гүлдү сунушкан. Жеңиш күндү белгилеп, майрамдарда эл болсун, аталар коргоп кан төккөн, келечегиң кең болсун. Кайтпай калган жоокерге, түбөлүкөт алоолойт, 9 майда эл журту
эстелик койгон гүл жайнайт. Ардагерлер, баатырлар, жеңишиңер кут болсун. Аксакал болуп сый көрүп, ден соолугуң чың болсун. Май айында кызгалдак, бажырайып ачылар, балдарыңдын алдында бар болгула аталар.